Жолдо жүрүүнүн эрежелери: дайыма тротуар менен же жолдун оң жагы менен жүрүү керек. Эгерде тротуар жок болсо, велосипеддер жүрүүчү жол менен басуу керек. Жолдон өтөөрдө жөө адамдар өтүүчү белгиленген жол менен өткүлөт. Эгерде жолдо белгиленген белги болсо, түз кесип, биринчи сол жагыңды карап, анан оң жагыңды карап, тез өтүш керек. Ири буйру жол болсо, көрүнүшү 100 метрге жеткен аралыктан гана өтүш керек. Жолдон өтүп бара жатып үлгүрбөй калса, жолдун тең ортосуна машина өтүп кеткенче тура тургула. Жолдон өтөөрдө сөзсүз түрдө жолдо коюлган белгилерге да көңүл буруу керек. Кайсы жерде болбосун, үйдө болобу, мектепте болобу, жолдо жүрүү эрежелерин эсиңерден чыгарбагыла. Урматтуу окуучулар, мектепке барып жана кайра кайтканда төмөнкүлөрдү эстен чыгарбоо зарыл. Өтө чукул аралыкта келе жаткан транспорттун алдынан кесип өтүүгө болбойт. Жолдо турган транспорттун артынан өтүү керек. Жолдо көчө кесилишинен гана атайын жөө адамдардын өткөлү боюнча светофордун жашыл жарыгы күйгөндө өтүү керек. Жолдун автоунаа жүрүүчү бөлүгүнө чыгуудан мурда толук коопсуздукта экендигиңди карап, светофор жок жерден көчөнү өтүп жатып, адегенде сол жагыңды, транспорт келе жатса өткөрүп ийип, жолдун ортосуна жеткенде оң жагыңды карап, транспорт жок болсо гана көчөнүн аркы тарабына өтүү керек. Токто, кара жана ук. Жолду кесип өтүү үчүн коопсуз жерди тап. Сен жолдун бардык тарабын көрө ала тургандай, сени айдоочу көрө ала тургандай жерди тап. Эч качан жолду бурулуштан кесип өтпө. Капыстан машина чыга калышы мүмкүн. Токто. Тротуардын четине жетпей токто. Жолдун өтө турган жерине өтө жакын барба. Кара. Жолдун өтө турган жерлерин жакшылап кара. Жолдун өтө турган жерлерин жакшылап карап алуу үчүн өзүңө убакыт бер. Ук. Кун коюп кулак сал. Анткени кээде транспорт каражатынын кыймылын көрө электе эле үнүн уга аласың. Коопсуз экендигине ишенгенде гана өт. Коопсуз болуп калган учурда жолду кесип өтүүгө жетиштүү убакыт болсо гана өт. Жолду кесип өтүп баратып, алагды болбой карап жана ук. Өз өмүрүңө, өз ден соолугуңа сак бол.